Социалдык тармактарда өз үйүнөн чыгарылган дагы бир үй бүлөнүн видеосу тарады. Видеодон көргөндөй милиция кызматкерлери жана сот аткаруучулар аларды күч колдонуу менен үйүнөн сыртка чыгарып салган. Поликлиника медиасы Медиарит программасынын алкагында бул окуянын чоо жайын териштирип көрдү. Ошо баарыбыз ошол күнү чыгарган күнү биз көчөдө эле калдык. Мемелерибиздин баардыгы эшикте тияка киргизип, булар чыгарды. Каяка алып барабыз дейт, тиги контейнерге апарып чыгып, анда кошуналардына киргизели деп өзүбүз бияка киргиздирдик. Мынакта анда көрсөтөм, киргизген жерди. Мемеге апарып тыгып ошол жака киргиздик. Өзүбүз көчөдө калдык ошол күнү. 7 март күнү. Гульсина Доронова 2 баласы, келини жана 6 небереси менен Бишкектеги Рухий Мурас конушунда жашачу. Бирок 7 март күнү Доронованын үйүнө сот аткаруучулар жана милициянын кызматкерлери келип, күч колдонуу менен буюм тайымдарын кошуп, өз үйүнөн чыгарып коюшкан. Себеби каарманыбыздын үйү Октябрь райондук соттун чечими менен Назира Барпиева аттуу айымга өтүп кеткен. Каарманыбыз үйү өтүп кеткен Барпиевадан убагында 50 000 сом алганын, бирок ал акчаларды үстүк пайызы менен өз мезгилинде эле төлөп кутулса деле акча долуп үйүн тартып алганын айтууда. 50 000 мен 100 000 деп мен төлөп бергенмин. Толук түрдө төлөп бергенсиз? Толук түрдө мен төлөп бергенмин дагы. Бул банкта болуп атпайбы тамчы? Анан банктын акчасын төбүш үчүн мен Россияга кетип атам. Мен Россияга кетип атам 2012 жылдын ноябрында кетип атам. Ноябрдын 2-синде мен ушектен поездга отуруп кетип барып иштеп атам. 4 жылдан кийин мен 2016 жылы 20 мартта келип атам. Мен 20 мартта келгенде мен аэропорттон кармап атышат. Сиз деген Октябрьский район сотунда сотуңуз бар экен. Ошол жака сизди алып барабыз деп. Болуптур, мен өзүм барам дейм. Мен келгенден кийин сот исполнительге барып жолугат. Ал сот исполнительге барып жолугуп мен десем, ал айтып атпайбы? Сиз Барпиева Назирадан 574 000 акча карсы экенсиз. Сиз ушунча акчаны алыпсыз деп атат. Мен ага айтып атам, мен мындай акча алган эмесмин. Мен Барпиева Назирадан 500 000 акча алган эмесмин деп атам да. Деген менен каарманыбыз Октябрь райондук сотунун чечимин мыйзамсыз деп эсептейт. Себеби Доронованын айтымында райондук сот жасалма тил каттардын негизинде чечим чыгарып койгон. Делого мындай түшүнүк каттар түшүп атат да. Баягы 50 000 жок, жөн эле мен Доронова Гульсина 257 000 бир айда 25 700дөн берип турам деп алып атам да. Бул да менин колум эмес. Бул да менин мемем эмес. Бул жерде Барпиева Назирадан деген да сөз жок. Жөн эле мен кимден алып атканым эмесин жок бул жерде. Анан кийин ошондо эле булар сот отурум кылат дагы немени өзгөртөт дагы 6 тилкат коюп атышат. 6 тилкатта неме кылып атат. 2011 жылдын 18 декабрында 63 600, 2011 жылдын 23 декабрында 50 000, 2012 жылдын 4 январында 60 000, 2012 жылдын 11 январында 100 000, 2012 жылдын 23 январында 215 30 сом, 2012 жылдын 30 декабрь 86 000 деп атат. Ушу акыркы 2012 жылдын 30 декабрь 86 000 дегенде мен Россияда иштеп атам. Мен келе элекмин. Мен барганыма 1 ай эле болгон. Ушундай тилкаттар менен булар 574 000ге жеткизип коюп атышат да. Аны менен катар Гульсина Доронованын уулу Кубандык Камалов тилкаттар апасы Орусияда жүргөн кездеги дата менен жазылганын кошумчалап, тилкаттар эмне үчүн жасалма экенин айтып берди.
биздин эң эле суранганыбыз апам жанатан бери чырылдап айтып атканы 6 тил кат деп атпайбы? Ошол 6 тил каттын бирөөсүндө 86 000 сом дегенде апам чындыгында Россияда жүргөн убагыда. Ал боюнча бизде ар кандай документтер бар. Темир жолдон атайын тил кат менен кайрылганда алар бизге өздөрүнүн мөөрү менен, өздөрүнүн печати менен тил катты беришкен. Доронова Гүлсина 2012 жылы 2 ноябрда Москвага кеткен депчи, Россияга кеткен. Ошол менен 4 жылдан кийин 2016 жылы Манас аэропортунан учуп келди деген бизде документтер бар. Ал документтерди алып барсак, бул документтер негиз болуп жарабайт дейт. Анан апамдын жазган тил каты документ болуп жарап атат дагы, мекеменин печать менен берген нерселери бизге, кагаздары бизге документ болуп жарабай жатат да. Анын эң азыркы суранганыбыз ошол 6 тил катты почерковый экспертизаны өткөзүп кайрадан карап бергиле деп. Кубандык Камалов бул окуя боюнча социалдык тармактар аркылуу президент Садыр Жапаровго да кайрылып жардам сураган. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүн 8 сизге кайрылуунун себеби кече 7 март күнү соттун акыйкатсыз чечимине байланыштуу өзүмдүн 2005 жылдан бери жашап аткан үйүмөн ажырап калдым. Мына кошуналардын бардыгы күбө, үйдөн бардыгын выселять этип, бардык кийимдер, кийим-кечек, буюмдардан бери баарын чыгарып, үйдү жаап салды. Азыр болсо үйдүн ичинде атайын көзөмөлгө охраналарды коюп койгон. Өзүбүздүн үйүбүзгө өзүбүз кире албайбыз. Өзүмдүн 2 балам жана ата-энем болуп кошуналар бардыгы боз үй тигип берип, азыр аргасынан боз үйдө жашаганга туура келип атат. Ал эми бул окуя боюнча экинчи тарап, тагыраагы Гүлсина Доронова акча карыз деп соттон утуп, учурда үйгө ээлик кылган Назира Барпиеванын атасы Абубакир Барпиев менен байланышып көрдүк. Ал өз сөзүндө бул иш 10 жылдан бери созулуп жүргөнүн жана бардыгы мыйзам чегинде жүрүп жатканын айтты. Эми алар айтып жатты. Алар мен 10 жылдан бери келатам. Алардын айтканы боло береби? Бул мыйзам чегинде адвокат иштеп, соттор болуп, кайра сотко беришип ошентип келаткан иш бул 10 жыл болгон иш. Анан акчасы бербеген кишини сот калыстыгын чечти болсо мен аралашып барбайм деп адвокат иштейт. Бул окуя боюнча жогорку сот да маалымат берди. Мекеменин маалыматына ылайык бул иш 2023 жылдын 24 апрелинде кайра каралат. Ошондой эле жогорку соттон Доронова жана анын үй бүлөсү өз үйүнөн эмне үчүн мажбурлап чыгарылганына да жооп беришти. Бул иш-аракеттер сот аткаруучу тарабынан Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун НАБынын пайдасына ГТД 574.630 сом өндүрүп алуу жөнүндө 2015 жылдын 5 мартындагы аткаруу барагынын негизинде аткарылган. Андан тышкары ЧКД аны чыгаруу жөнүндө соттун чечимин аткаруу боюнча Бишкек шаарынын Октябрь районунун сот аткаруучулар кызматынын аракеттерине арыз менен сотко кайрылган. Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун 2022 жылдын 21 ноябрындагы аныктамасы менен ЧКД арызы канааттандыруусуз калтырылган. Бишкек шаардык сотунун 2023 жылдын 23 январындагы аныктамасы менен Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун 2022 жылдын 21 ноябрдагы аныктамасы өзгөртүүсүз калтырылган. Жогоруда көрсөтүлгөн соттук актылар менен макул болбой, ЧКД аттуу жаран кассациялык даттануу менен Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна кайрылып, аталган иш 2023 жылдын 24 апрелине белгиленген. Анмен катар бул факты боюнча Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгында тергөөгө чейинки текшерүү иштери да жүрүүдө. Белгилей кетсек, бул жарандарды өз үйүнөн мажбурлап чыгаруунун биринчи учуру эмес. Буга чейин Сокулук районундагы Ак Ордо жаңы конушунда 4 балалуу келиндин үйү бузулганы маалымдалган болчу. Анда Марал Шаболотованын сот аткаруучулар үйүнөн кууп чыкканын, азыр барар жери жок экенин айтып, ыйлаган видеосу социалдык түйүндөрдө кызуу талкууга түшкөн. Ошондой эле ал окуя коомчулукта кеңири резонанс жаратып, түгүл өлкө башчы Садыр Жапаров дагы Ак Ордо жаңы конушуна барып окуянын чоо жайы менен таанышкан. РКИ Меликова, Инсан Бакиров, Политклиника медиасы, Медиарит программасы.